Милиция кызматкерлери тарабынан массалык башаламандыкка чакырыктарга жана улуттар аралык кастыкты козутууга шектүү кармалды. Милициянын маалыматына ылайык, социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда Facebook социалдык тармагынан Кыргызстан-Тажикстан чек арасы боюнча жалган маалыматтарды таратып, коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу менен Кыргыз Республикасынын аймагында массалык башаламандыктарды уюштурууга багытталган чакырыктарды, ошондой эле коңшу өлкөлөрдүн жана кыргыз жарандарынын ортосундагы улуттар аралык кастыкты козуткан аракеттерди жасаган Канышай Мамыркулова колдонуучу аныкталган. Маалымат соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу менен тастыкталып, Борбордук милициянын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 1975-жылы туулган шектүү аныкталып, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгилей кетүүчү жагдай ушул эле жаран мурда орун алган Кыргыз-Өзбек республикаларынын ортосундагы чек ара маселелери боюнча дагы коомчулукту адаштырып, коомдук саясий кырдаалды курчутуп, ал боюнча дагы учурунда жоопкерчилиги каралган. Учурда бул кылмыштуу аракеттерге катыштыгы бар атуулдарды аныктоого багытталган тергөө жана ыкчам иликтөө иштери улантылууда.